Теледе Нарын областынан даярдалган ТВ кайгыл көрсөтөсү. Бул аймактагы атталган кылмыш фактыларын, жаналарды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Эзия Жекшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Нарын областындагы кайгыл милициясынын иши акыркы күнү Кочкор районунда да уланды. Бул аймактын тургундары салыштырмалуу тартип бузса да баш ийип берип жатышты. Албетте арасында кызык окуя көрсөткөндөр да болуп, тартип сакчылардын ден соолугуна да коркунуч көрсөтүштү. Кочкор милициясынын бир күндүк иши биздин сюжетте. Кочкорду тартип сакчылар токтоткон алгачкы эле унаа ээси кызыл светофорго өтүп кеткен. Албетте ана мынтип колго түшкөн соң анысын моюнга алгысы келген эмес. Светофорду утпайсызбы? Жашыл көрүнүп өткөн. Жашыл көрүндү. Кызыл үйүп турганда буйта өтүп кеттиңби? Элдер токтоп турганда. Жашыл көрүнүп өткөн. Сен өткөндөн жашыл үйүп. Жок, айке. Расчет алдым да. Биз расчет албай эле кызылда машина токтоп турганда сен кызылдан өткөндөн жашыл үйүп. Бул шылтоосу жардам бербей калган түшүнгөндөн кийин гана бала унаасынан чыгып, анан тартип сакчыларга бирдемени шыбырап эле жатты. Чала угушубузга караганда жазбай эле коюңузчу, бүтүрбөйлүү дегени болду. Бирок тартип сакчы өз ишин аткара берди. Патрульдук милиция пропуск. Ой, эмне болду? Iya. Светофор. Светофорго каршы өтүп калдыңыз. Жок, эмне кыселе өттүм? Жок. Бул айдоочуга тийиштүү кагазын толтуруп беришти, бирок унаасында улгайган киши болуп, алыска жолго чыккандыктан айып тагып кой беришти. Кийинкисинде чара мындан катуу болот экенин түшүндүрүп, анан кой беришти. Каяктан чыкты бул? О, парковкадан чыгып эле. Кабыл. Сага парковка. Машинамыз бу жерден жаңы эле чыгып кетти. Светофор өтпөй эле койду. Жок, бери жарымда чыгып калган токтогондо. Бул дергөстөп силкип алат. Жаңы эле элек чыгып калгандан кийин. Бул айдоочу да кызыл светофорго өтүп кеткен. Айтсак, Кочкордо буга чейин баары түз жолдо, каалагандай айдап көнүп калышканбы айтор жакында эле орнотулган светофорлорду көзгө илгиси келбегендер да мынтип чыгып турат экен. Светофорго өткөнбүз. Светофорду көзгө илбей түз эле өтүп кеткен айдоочу анан бурулуп чыктым эле деп каратып алдап көрдү. Албетте анын бул жоругуна тартип сакчылар күлүп эле кутулуп, протоколдорун толтура беришти. Повороттон чыктым деп. Жок, алып койдум жана. Кайсы барасың? Кылдык. Алып кайтпакчы. Ажаттан чыктым. Военкоматтын көчөсүнөн чыктым мен. Стройматериалдан чыктым. Стройматериалдан? Ооба. Мына материал өтүп чыктым. Ажаттан өтүп кетпесиң? Жок, уйдубасын. Иә. Материалдан чыктым мен, материал өтүп чыктым. Поворот жолу ажаттан чыгып кеттиң. Мындан чыктым мен, мында. Материал өтүп чыктым дегене. Үстүнө миллион турат, ичинде краска, акиташ, макчашын бар. Эмне шылтоо айтпасын, иши кылып протоколго кол коюп берди. Демек өзүнүн тартип бузгандыгын мойнуна алды да кете берди. Бул жүк ташуучу унаанын айдоочусу болсо, унаасын жасалгалап алгандыгы үчүн токтотулган. Өзүнүн жарык бергичтерине кошумча дагы орнотуп алгандыгы тартипке ылайык келбейт экенин билбесе керек. Ал эме заводской. Заводской эмес, заводской прожектор чыкпайт мындай. Жүк күлчатылын көрсөтөйүн. Күлчатылын Заводской күлчатыл мен ал эч кандай жазалган эмес. заводской мындай машина чыкпайт байке. Жүрбөйсүн мен күлчатылын көрбөйсүн. Бүт дагы эч кандай жазалган эмес. Эмес. Мындай машина жок заводской. Мен көрбөйсүн буякта. Если самоделке жазалган болсо, анда төртүндө күлчатыл болбойт да. Мына кирсем. Кирсем мына. Бүт өзү равно эме деп. Сен ошо сроктап жок, ош болгон. Ой, өзүң кир эмеспи го? Фардын эмеси. Фардыкы тетиги өзүнүкү, ошону басканда күйөт ал.
Жо, сен отурсаң машинаға. Жо, машинаға отурсаң мен саған көрсөтөйүн, түшүндүрүм. Айдоочу мынтип жасалгасын негизги баскычтарына кошуп алып, анан заводдон чыгарган деп тартип сакчыларды жакшы эле алдайын деди. Бирок алдай албады. Андыктан документтерин алып, ага протокол толтуруу иштери башталды. Tek pasportумчу баке. О жерде жазып атат. Дополнительный фары деп. Дополнительный фар эмес, бул деген заводской, өзүнүн жасалган заводской жасалган. Какта жазып атат заводской деп. Эми ошо кульчатын текшербейсиң, бүт деген бүт жана эмелеринен бери булчу. Фаран бүт сүрөттөрүнөн бери. Жазбай эле койдум досум, ал болбойт алды, сен туура эмес жазып атасың. Протокол толтурула берди. Айдоочу байкебиз болсо наразы болуп кала берди. Убактылуу айдоочулук куөлүгүн алган соң анан кете берди. Времениден эчтеке болбойм, просто спорттотор эле экөөбүз. Yok hayka kulçatıldan mı sortayım? Жок, жүрүп өзүм экөөбүз спорт этели. Мен 1000 сом спорт этесиң, мен провага эметкен жок, просто сен жазып атканыңа эметип атам да. Иә. Бүт анализ деп чыгар ичине кирипчи. Любойуң алып кел азыр. Мен мастер дегеним. Мындай текшериш керек да биринчи. Текшергенде байке жок алды. Кандай жок, сен заводдо иштеген жоксуң да. Bildim байке. Заводдо мындай чыкпайт байке. Кандай чыкпайт, жүрүп өзүң текшере эле экөөбүз. Кана текшересиң? Любой жакка бара ал. Барбайбы байке? Бара бергенде сен жөнүнө жазып бербейт антсаңчы. Жөнүнө жазган жокмун байке. Жөнүнө жазып берген болбойт. Сиз эмес, Динамаркада тиги Кытайга каттап аткандардын заводской жок байке. Заводскойдон боломай. Жок дейм байке. Мен билем, Жок, трассадан. сен текшерсең биринчи, текшерсең. Бүт ал басканда дальний күйөт, карап, биринчини көчүргөндө. Сиз тияка койдуруп койгонсуз аны. Аны Койбой эле ошондой дейм. Аны элдин баарында күчатыlı бар. Аны элдин. Германиядан келген тиги. Ал самоделка деген бөлөк болот, бөлөкчө болот. Самоделка деген бөлөк. Мен сага окшопчу, далай гай спорт эткен мен. İçine girip durup kulçatıldı, görüp duran ayın aa dep duran dalay kulçatılıga koyuyor es peki. Sen jönlü koyup kettin otasın da. Yok peki. Dalay gayla emes sport etken bence. Al sen jönlü gasıp koydun mu onu? Jönlü gasıp otasın aslında. Jönlü staf durup otasın aslında. Sen bak bilentlere görsün bak, cüsün. Cüsün, cürbözün, girip içine girip görmüyorsun, teksermiyorsun be. Asılttan lette kan var etkende öyle. Бул байкени узатып коюп эле кийинки тоскон унаасы такси кызматыныкы болду. Айтсак, бул күнү Кайгул милициясы менен биргеликте салыкчылар да иш алып карып жүрүштү. Transport yok mu? Берсең. Жеке ишкерчилик патенттин мөөнөтү узартылбагандыгы үчүн ордунан анан бул айдоочуга салыкчылар акт толтуруп беришти жана айып тагып кое беришти. Бул айдоочу болсо терезелерин караңгылатып алган үчүн токтотулган. Алдыңкы терезеси тартипке төп келбегендиги үчүн ага айып тагып, унаасын тийиштүү жайда камабай алышту. Тонировка. Рұқсат бар? Тонировка емес па? Чештірген бе? Иә. Чештіргенбіз? Жоқ, лап. Өзі ушундай болчу, алганда элечи. Биягын чештирип. Биягын Бишкектен чештирип. Чакталган турбай. Келичи. Штрафстайкыңыз ба? Штрафстайка керек. Штрафстайка керек. Бар экенби? Жөн ой. Айдат штрафстайка. Роуда. Не, тонировка. Тонировка деген ушундай эле болчу. Биягын чештирген. Лоп тонировка. Айдоочу айыпына токтотуучу жайына келген соң унаасынын камат башынын айласын издеп жүрдү. Тонировкасын чечип берейин, кое берип койгула деп тартип сакчыларды сөзгө тартып жатты. Серикетерен жолдон калтыргала, нарыңга. Жок, протокол жазасыз да. Бул тиги неме тонировка деп кошкордум. Нарыңга айтып атканбыз тең. Жайын машинаға. Слышка чекет. Слышка. Албайды.
Купеем дейді. Иә. Купеем дейді. Болды, таттаға шығады. Şu aydak kırmızı paket. Bak açık çıkıyoruz. Не көреміз? Aydak böyle aydak kırmızı. Чоң жерлерде иштеген тааныш билиштерине да чалып, алардан жардам сурап көрдү. Тартип сакчылары болсо ал кишилер менен сүйлөшпөй да коюшту. Байкебиз ага да болбой, аны Тоскон Кайгыл милициясынын унаасынын номуруна чейин айтып берип жатты. Al ver kamerаңы, мейлі al versin. Al түшті. Алдырып айтады камерасын. Телефон. Kameranı tutacak. Al düşmüşsün. Olbet. Hayda kızbesин. Olbet attı. Акыры эч нерсеси жана эч кимиси жардам бербейт экенин түшүндү. Айтор телефонун катып, унаасынын тийиштүү жайга киргизип берди. Ичкери кирген соң анан актылары толтурулуп, терезеси да тазаланды. Мынтыбанан Абдулдаев Нурлан Жумабаевичтин унасы камалса да, ичиндеги жүргүнчүлөрү бир топко чейин чыкпай отурушту. Же айдоочусу баары бир жолун табат дештиби, Айтор отура беришти. Тартип сакчылары болсо иштерин улантып кете беришти. Tamam. Ne sветофор açtı? О, байқалатын уже. Тедебе. Biz iki Айдоочу буга чейин да тартип бузуп, айдоочулук көлүгүн алдыргандыгы үчүн убактылуу талон менен жүрүптүр. Андыктан экинчи жолу кызыл светофорго баш ийбей тартип бузгандыгы үчүн унаасы тийиштүү жайда камалмай болду. Албетте мындай чечимге байкебиз нааразы болуп калды. Келейми, күрөттерди кайка читайын? Кайка читайын? Taksiye salıyız. Koptu to'xtatdan taksi chaqirayın. Bir kishi adamsın abi, yaptırma. Bu vaqt chitap qo'ya qo'yin deyapti buni birov. Men kishi o'tiryaptım ya. Qo'yib turma, haydab beraymi? Qo'yib turma, qaçmayım, during o'tir bu yoqqa. Taksi chaqirayinmi? Chiqamiz. Klientlarga. Bu klientlarga qatayinmi? Men o'sha chiqirsiz, sallaysiz. Hızlı davada, sizlarga hızlı davada kishi o'tiribdi. Kim klientlar tushirib mana rahmat deb dokumentni beryaptilar. Al çakırayım taksileyin atayın tüylerini alayım. Иши кылып бул байкебиздин унаасы да тийиштүү жайда камалды. Ордунан протоколун толтуруп берип, балким кийинкисинде улам аркасынан тартип бузбайт деген ниетте кое берип коюшту. Momur jelek iş görmüyor mu? Taş katkı. Ne oldu da? Ya. Remen tağınbayсың, мамлекеттик гос нөмірін желеге тешіп кет. Бул болсо Кочкор айыл өкмөтүнүн унаасы. Мамлекеттик кызматта иштеп, анан мамлекеттин желегин сыйлабагандары тартип сакчылары үчүн да таң калыштуу болду. Андыктан Кочкор айыл өкмөт башчысынын кызматтык унаасынын айдоочусуна тартип бузгандыгы үчүн айып тагылмай болду. Мамлекеттик нөмірін желеге тешіп кет отурмай экен. Тем более гос машина. Бүтөш керек деп эке. Желек деген сатат, автозапчастка. Al düşüp kalktın çıktı onda. Баштап. Сапкаса түшпөйт бейт оны. Айып тагылып бул айдоочу да кое берилди. Ал эми мамлекеттик кызматта иштеп, мамлекеттик желекти сыйлабагандыгы үчүн Кочкор айыл өкмөтүнө өздөрүнүн жетекчилери да чара көрөт деген ниеттебиз. BMW үлгүсүндөгү унаа болсо терезелери караңгылатылган экен. Тосконго жетишпей калышса да анан аркасынан ээрчип бармай болушту. Бул унаанын айдоочусу болсо шашпай кете берди. Аркасынан түшкөн тартип сакчыларды байкабагандай эле болду. Бирок токто деген буйрукка токтоп берди да, андан соң кайра тартип сакчыны кошуп сүйрөп кетти.
Дөңгөлөккө алып кайсыңар? Немесе ана токто. Мен сүйрөлгөн менен канча тап билесиң да? Токто. Бүт бары. Запка чакан көрсөт, бекер кылма. Рахмет. Рахметтер машинада. Отой, үйде ош керек, үйден алып келейін азыр. Рахмет жоқ айтып жүрсің? Иә. Рахмет жоқ айтып жүрсің? Не болды? Иә. Жүріп отырсың ба? Жоқ, жүріп үйден алып келейін. Жоқ, жүріп отырсың жанында. Иә. Отырсың жанында. Иә. Жоқ, Жоқ, айке, сөйлешінші. Отыр. Отыр. Өзі сөйлешесіз. Иә. Açıktır. Үйден алып шығайын азыр. Benim үйümden atacağız. Berbeyiz açıktır. Не болды тұрмады? Бербейсің. Өзіме дос боламын бұл бияқ. Документтерін бербейсің бе? Ашықшың бербейсің бе? Үйден алып шығайын ем қойды. Өзім айтайын ба екен? Отырсаң Sen документ жоқ қанша ойлайсың? Үй бияқтан мына үйге келе жатқан мен. Үйге келе алайын. Ой, ашықшың бербейсің бе оңай? Отыр. Отырсың. Өзім айда алайын ба екен? Жоқ, отырсың жанында. Отырсың. Отырсың. Açıksın berip koysun. Жоқ, айке, мындай ол штраф төлеп алайыншы Жоқ, сияқтан отырсың. отырсың. Жоқ, отырсың. Отырбайсың ба? Урмат, жөнчем не болтасың? Отырсаң? Отырбайсың не оңай? Документімді алып шығайын ем қойыттан да ұшақ күтіп тұрған. Отырсаң. Жоқ, айке, мындай сөйлесеңші. Жақпен штраф төлеп төлейін ем. Сейлім азым аяқталды. Отырсаң ем. Айке, мындай еметленшем жөніне. Oğlum açıksın beripsin. Gel. Otur. Кел, отыршы. Өзім айтылайыншы ана. Кел, отырсаң. Праваң жоқ айдан болды. Ой, үйде алып шығып берейін, мына мияқтан да үйім. Бул баланын унаасынын терезелери караңгылатылган аз келгенсеп өзүнүн да унаасынын да документтери жанында жок экен. Андыктан түз эле айып унаа токтотуучу жайына жеткирилмей болду. Бирок айдоочуну баш ийдириш үчүн эч нерсеси жардам бербейт экенин түшүндүрүү керек болду. Эмне үчүн эмнеге болуп атат? Таквардан айдан эмне? Тонированный машина документиң жок айдап жүрөсүң ол жерде. Тетине мени кубалаттың, көрдүң. Каяктан кубалаттың, токтодум бактан. Мен сүрөбүн мына записке сакталды бүт. Анын баары жоктоп кеткен. Camına çıkart aldın mı oturun? Токто десе болбой. Канчанчы жытсың? 90 жыл. Эке, ачыкты. Өзүм айда алайын ба экен? Айданга болбойт сага. Сен документиң жок, кантип элесиң мен сага? Өзүңө жеңил болуп, тинч эле айда койдуң. Özüne жақсы ol. Açıksın berip. Міне отура берген убакыт жок эсен мен кечке. Иштеш керек бул камерада башка жак мен барып. Болом бул. Bol dostum. Pat. Кел. Нурсултан ай. Бияктан бүтүнбөйт. Болбойт, беч. Айда беч. Болчу. Нурсултан кел. Жөн эле тура берген убакыт өтөсүң кел. Чалган менен эле жүрү жолдо. Айдоочу бала ага да болбой тааныштарына чалып көрдү. Болжол менен Чони аттуу жардамчысына чыгып, келип бер деди. Бирок анысы келген да жок. Андыктан айдоочунун маселесин чечип койгонго алы жетчү Чоня дегени ким экени биз үчүн да табышмак болуп калды. Ала кандайсың Батай? Жакшы каяктасың? Гайлер атты болуп келип. Эме жакта турасың, эме жакта койсуң. Көчө жакка. О, мечиттин жанында келсең. О, менин көчөм новый. Новый көчөчү мечиттин жанында. Келип сүйлөшүп берчи, билейин братан. Өткөн ачты. Машина этпей. О, тартылды. Я. Өт машина. Бияк неме этпей, болбойт ат, келе алчы. Жок, кимиш кыласың? Колунан келбейт аны барбыр. Баарыбызга могу закон билбей. Кандай аракеттер көрүлбөсүн, акыры унаасы да тийиштүү жайга камалганы киргизилди. Ордунан ага протокол толтурулган соң унаасынын караңгылатылган терезелерин да тазалап беришти.
Кезекте издөөгө алынганда рубрикасы. Мында силер таанып билгендериңер туурасында маалыматтар болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө же биздин редакциябызга кайрылсаңыздар болот. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы 1998 жылы туулган Нарынбек уулу Динай Гөлбекке издөө салат. Ушул жылдын июль айынан бери үйүнө мамлекеттик номери B2999BA Mercedes-Benz 190 автомашинасын айдап чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Бою 175-180 см, дене түзүлүшү арык чырай, чачы кыска кара, көзү кара. Кийген кийимдери көк жынсы, кара көйнөк. Нарынбек уулу Динай Гөлбекти көрүп билген болсо 0312 43 28 15 0550 10 28 72 же 0701 02 85 20 телефондоруна кайрылыңыздар. 2010 жылы туулган 6 жаштагы Маратбеков Баяман Амантурович издөөгө алынат. 2016 жылдын 17 августунан бери дайынсыз. Бою 1 метр, көзү кара, кийген кийими кара түстөгү шорта, ак футболка, бутунда кара тапочка. Кичинекей Баяманды көрүп билген болсо 0312 43 28 15 0701 02 85 20 0550 10 28 20 телефондоруна чалууңуздарды өтүнөбүз. Жалал-Абад областык ички иштер башкармалыгы тарабынан 2012 жылы туулган 4 жаштагы Арыстанбекова Перизат Курманбековна издөөгө алынат. Үстүбүздөгү жылдын 27 июнь күнү Сузак районундагы Серный эс алуу чайканасынын алдында ойноп жүргөн жерине дайынсыз жоголгон. Белгилери: орто бойлуу, чачы кара кыска, жүзү ак жумал. Кийген кийимдери ак майка, көк юбка, бутунда кызыл түстөгү басаношка. Кичинекей Перизатты көрүп билгендер болсо 03722 коду менен 73990 0553 78 00 78 же 0555 08 92 90 телефондору аркылуу байланышыңыздар. Эсиңерге салсак, ТВ Кайгыл программасы менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпы маалымдаңыз келсе, төмөндөгү телефонго чалып же WhatsApp аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламат болуңуздар.